Бүгүн 24 май Базар Коргон районундагы Бекмамат Осмонов атындагы номер 6 гимназия мектебинде жакшы бир иш-чара өткөнү турат. Бул иш-чара Кыргызстанга белгилүү болгон коомдук ишмер жана белгилүү саясатчы Бекмамат Осмоновду эскерүү кечесине арналат. Биздин мектеп дагы мына дал ушул инсандын атын алып жүрөт. Анткени ушул мектептин курулушунда белгилүү саясатчыбыздын аткарган ролу ат көтөргүс. Бекмамат Осмоновдун жакын туугандары жана уулдары биздин окуучуларды колдоо иретинде жыл сайын стипендия таратып келишет. Анда эмесе мына ушул иш-чаранын астында биз мектептин директору Матраимов Арстанбек агайдан бир аз интервью алсак. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн биздин мектепте жакшы бир салтанаттуу иш-чара болгонунун алдында турат. Мына ушул иш-чара жөнүндө бир аз маалымат берип, анан ушул иш-чаранын максаты эмне деп ушул боюнча айтып өтсөңүз. Жақсы болот. Бүгүн мектебибизде жыл сайын салтка айланып калган Бекмамат Осмоновдун туулган күнү. Буга жыл сайын Бекмамат Осмоновдун юбилейси, ага туугандары, жек жаттардын баардыгы келип катышып, ушул кечени өткөзүп турабыз. Анан эми максаты негизи максаты улам кийинки муундар учурундагы улуу иштерди жасаган, саясатка болобу, коомго болобу, системага болобу өзүнүн улуттуу салымдарын кошкон инсанды унутуп калбашы керек. Биздин мүмкүн билет. Мындан кийинки келаткан муундар, мындан кийинки келаткан жаш балдар ушул улуу инсанды унутпай жүрсүн деген изги тилек менен. Экинчиден, бул кишилердин юбилейси мектебибизге жыл сайын абдан жакшы суммадагы белек бечкектер менен келишип, окуучуларга стимул ретинде өзүнүн стипендиясын берип турушат. Бүгүн дагы баласы Султан Мырза атайын оштон келип юбилейси менен 20 000 сом өлчөмүндөгү балдарга стипендия алып келиптир. Мындан тышкары 30 грамота алып келиптир. Ошондой эле иниси Эмил Мырза жыл сайын бирден кой берет, материалдык жардамдарды дагы берет. Бүгүн дагы куру келбей 5 000 сом өлчөмүндөгү стипендия алып келиптир. Буюрса азыр силердин көз алдыңарда ошол стипендияларды мыкты окуган окуучуларга, чыгармачылык окуучуларга анан өзү изденип, мындай мектебибизге дагы жакшы пайда алып келтирген, мектебибиздин атын чыгарган, өзүнүн бир жакшы жактары менен бизге тарбия жол көрсөткөн мугалимибизге дагы ошол стипендиядан бүгүн буюрса беребиз. Рахмат агай. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун анда. Саламатсызбы эжеке. Бүгүнкү биздин мектепте болуп өткөн салтанаттуу иш-чараны уюштуруунун өзү чоң бир эмгекти талап кылат да. Мына ошол уюштуруу жагы боюнча айтып өтсөңүз, анткени сиз бул мектепте тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары болуп иш алып барасыз. Демек, бул мектептин тарбия иштери жана уюштуруу иштери баардыгы сиздин мойнуңузда. Анда эмесе ушул бүгүнкү салтанаттуу иш-чарадагы уюштуруу тобунун кылган эмгектери жөнүндө айтып өтсөңүз. Саламатчылык. Ооба, мектепте ар бир иш-чараны өткөрүү бул жогорку жоопкерчиликти талап кылат. Биз Осмоновдун өмүр жолун ар жылы 24 майда өткөрүп келебиз. Бул жылы 10 класска бөлүнгөн. Көптөн күткөн меймандарыбыз дагы келип жетти. Азыр Бекмамат Осмоновдун элесине арналган эскерүү кечеси да башталуунун алдында турат. Бул эскерүү кечеси мектебибиздин 10 классына ишенип тапшырылган. Электеги көйгөйлөрдү көтөрүп, караңгылык жашоодон жандырган. Осмоновдой инсан болуу кыялы, ар бир уулдун жүрөгүндө туралы. Ал анткени ал жасаган эмгекти оңой эмес, өңдөрөт го сыягы. Азыркы кезекте Осмонов агайыбызга арналган ырсаптарды берсек. Өзүңүз көз үйүңүз кыйкырсак деп талапка жасалып, антик арман жетпес. Ошол жылы 77 толмоксуз, жакындардын сөйдөрүндө олмоксуз, аткарам деп көздөп койгон иштердин бир нечесин бүтүрүп да койгонсуз. Кылыңарга, бир жаралган кыргызга, окшоштурган сиди чолпон жылдызга, чыгар бекен элисинде чыгандар, болсо болот, болсо жок бир жылдыз. Кандык жактын бабасы, кандайган дос танысы, Улуу Адай Осмондун орушун чыккан бабасы.
Кечеде Бекмамат Осмоновдун сүйүү уккан ырлары жана чыгармалары аткарылды. Ошондой эле окуучулар тарабынан Осмоновдун өмүр таржымалынан көрүнүштөр коюлуп берилди. Саламатсызбы жеке, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн мына Бекмамат Осмонов атындагы номер 6 гимназия мектебинде жакшы бир иш-чара болуп өттү. Бул иш-чара жөнүндө жана ошол иш-чаранын жүрүшү жөнүндө айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Ооба, бүгүн Бекмамат Осмонов агабыздын туулган күнүнө карата эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Биздин мектепте иштеген мугалимдерге, ошондой окуучуларга өздөрүнүн демөөрчүлүгүн көрсөтүштү. Мисалы бүгүн биз түнөгүдөй стипендияларды тапшырдык. Биздин мектептин Манастаану интеллектуалдык таймашында райондук, областтык таймаштарда биринчи орунду алган Коломто тобунун кыздарына, алар 10 класстын окуучусу Ибраим кызы Байма, Кеңешбек кызы Зарина, Паязбекова Дилнази кыздарыбыз ушул Манастаану интеллектуалдык таймашында ушу областта дагы биринчи орунга жетишип, республикага жолдомо алышып, азыр кызуу даярдыктын үстүндө иштеп жатышат. Ушул кыздарыбызга стипендия берилди. Албетте, бул кыздарыбызды ушундай деңгээлге жеткире даярдап барган кыргыз тили адабияты мугалимибиз Турсуналиева Назгүл эжеке. Мындан сырткары биздин окуучуларыбыз ушул областтык деңгээлде олимпиадаларга катышты. Алардын атын атай кетсек, кыргыз тили адабияты сабагынан 10 класстын дале 10 класстын окуучусу Паязбекова Дилназ райондо ушу кыргыз тили адабияты сабагынан биринчи орунду алып, областтык турга катышып келди. Бул кызыбызга ушу стипендия берилди. Албетте бул кызды ушул областтык деңгээлге чейин даярдап барган бул кызыбыздын кыргыз тили адабияты мугалими Матраев Арстанбайга дагы ушу стипендия берилди. Мындан сырткары мектепте ушул сүрөт сабагы боюнча балдарыбыз акыркы жылдары өтө чоң жетишкендиктерге жетишип келатышат. Спорт боюнча спорттун да тогуз коргоо түрү боюнча биздин окуучуларыбыз республикалык турларга чейин катышып келатышат. Бул окуучуларыбызга көркөм окуу боюнча балдарыбыз областтык турларда катышып атышат. Ушул көркөм окуу боюнча окуучуларыбызга албетте ушул окуучуларыбызды ушу ийине жеткирип окутуп тарбиялаган мугалимдерибиз дагы ушу бүгүнкү стипендияга татыктуу болушту. Тарих мугалим Осмонова Назгүл эжекебиз жетекчилигинде катышкан болду. Райондо биринчи орунду алып, областта ийгиликтүү катышып келди. 9 класстын окуучусу. Бул окуучуларыбыз быйыл Бекмамат Осмоновдун кыргыз эли үчүн кылган эмгектери кыргыз тарыхында жазылып калды. Ал эми өмүрү өндүк адамдарды эскерип, баалап, аларга таазим кылуу биздин милдетибиз.